Нарын облусунун түштүк-батыш тарабында жайгашкан Торгар таш оосу климаты кескин континенттик. Кышында ызгарды суук, жайында абасы салкын аймак. Кышкысын орточо температура -29, -40 градуска жетет. Ушундай катаал шартта кызматын өтүп жаткан милиция кызматкерлери үчүн кандай шарттар каралган? Жалпы эле кызматкерлердин күнүмдүк иши менен жакындан таанышып кайттык. Деңиз деңгээлинен 4199 метр бийиктикте жайгашкан Торгарт өрөөнүнүн климатына жергиликтүү тургундар гана чыдабаса, сырттан келген коноктор, кан басымы төмөн же жогору болгон адамдар үчүн өтө кооптуу жер. Милициянын аймактык тескөөчүсү, милициянын капитаны Казбек Тентимишевич Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт айылдык аймакта коомдук коопсуздукту көзөмөлдөп, кылмыштуулук менен укук бузууларды алдын алуу боюнча иштерди жүргүзөт. Кызматкер тейлеген аймакта Торгарт бажы өткөрмө пункту жайгашкандыктан оор жүк ташуучу автоунаалар көп өтөт. Жол азабы, көр азабы демекчи, жолдо ар кандай кырдаалдар жаралат. Биздин каарман жарым жолдо калып кеткен айдоочуларга кайдыгер мамиле кылбастан, жылуу жайын дайындап, ысык чай менен камсыз кылып, колунан келген жардамын берип келет. Жардам берип атышат. Жардамга муктаж кезде жардамдарын аябайт. Кыштын суугу болобу, жайдын күн болобу ушул жерде турушат. Жол ус болсо жакшы, Кудайга шүгүр булукка караганда. Эми баягы анда-санда кайгак болот, турга болот. Чыдабаска айла жок. Чыдаш керек адам көтөрүш керек. Торгарт айылдык аймагында Торгарт бажы өткөрмө пункту, Аксай өрөөнү, Кыргыз-Кытай чек арасы жана Келсуу туристтик базасы кирет. Бул аймакты жалпы 3 кызматкер тейлейт. Кезектешип күзөттө туруп 24 саат бою үзгүлтүксүз коомдук тартипти сактоо боюнча ишмердүүлүктөрүн жүргүзүшөт. Аксай арпа өрөөнүндө дүйнөнүн болгон мамлекетинен келишет чет элдик жарандар. Быйылкы жылы жалпы 5400 ушундай чет элдик жаран келип эс алып кетишкен. Жана Келсуу деген эс алуучу жайда жайкысын дайым ошол жерде иш алып барат туристтер менен. Алардын коопсуздугун, ар кандай нерселер болот, көп нерсесин түшүрүп коюшат, жоготуп алышат. Быйылкы жылы деле ошондойлор болду, бирок ал жактан таппай калдым, жоготуп ийдим деген болгон жок. Баары табылып, кайра өздөрүнө кайтарып берилет.